Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан кезектеги адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү адабий окуу сабагынан темабыз ысык көл жөнүндө сөз. 42 бетти ачкыла балдар. Балдар, силер ысык көлдө болдуңар беле? Ошондо мындай керемет көл кайдан, кантип жаралды экен деп ойлодуңар беле? Эмесе, ушул уламыштуу окуйлуда өз оюңарды ушул уламыш менен салыштыргыла балдар. 42 бетти ачып, колуңарды коюп, кунт коюп уккула. Илгери азыркы эл боло электе ысык көл болуп толо электе, Күнгөй менен Тескей тоолорунун бөксөсүнө коно электе азыркы ысык көлдүн орду мелтиреген мейкин талаа болуп, чыгыш менен батыштан келген суулар биригип, чар дайра аталып, боом аркылуу чүйдү көздөй агып жатчу экен. Мына ошол убакта оозунан от жанган, кылычынан кан тамган Ошпур элге салык салат. Айына бир жигитти кезек менен салыкка алат. Эмне болгону белгисиз. Ал жигит ың-жыңсыз жок болот да калат. Дал ошол каардуу кандын кол алында Абыгый аттуу абышка жашап, анын Адыргы аттуу жалгыз уулу болот. Күндөрдүн биринде каардуу кандын кезектүү салыгы ошол Адыргыга келет. Абыгый байбичеси Маасымкан экөө ыйлап сыктайт. Баласы Адыргы өлүмгө бара жатканын, анын кайра келбесин билишет. Бирок Абыгый менен Маасымкан экөө аркы беркини көп билген кишилер экен. Ошондон бир айла болуп калгысы бардыр дешип, Маасымкан эмчегин саап, анын үстүнө камыр жууруп, ал камырдан боорсок бышырып Адыргыга берет. Эптеп ушул боорсокту канга жегиз, бирок өзүң жебе. Жерге таштаба, жесең дароо муздак суу ич. Абыгый менен Маасымкан айта турган акылын Адыргыга айтышып, ыйлап сыктап коштошот. Адыргынын келгени канга айтылат. Кан Адыргыны алып ээн үйгө кирет. Эек башымды мөлтүрөтүп, башымды жалтыратып, жакшы алгын деп Ошпур сакалын алдырып, мурутун серптирип, чачын кырдырууга отурат. Ошпур башындагы тебетейин алганда Адыргынын жүрөгү оозуна тыгыла түшөт. Ошпурдун эки кулагы кишинин кулагына такыр окшобойт. Анын кулагы бир эсе эшектин кулагына окшосо, бир эсе чочконун кулагына окшойт. Ал эки кулагынын учуна бүчү тагып, төбөсүнө байлап койгон экен. Адыргы бүчүсүн чечип, кандын кулагын ылдый кое бергенде, кулактары шалпайып, ээлигинен төмөн түшүп, бет маңдайынан караганда кадимки семиз чочконун каманына окшой түшөт. Ушул кебетемди элге айтып коет деп, чачын алдырган жигиттердин баардыгын өлтүрүп салат экен го, деп Адыргы ойлоду да, Ошпурдун чачын унчукпай ала баштайт. Балдар, мындан ары эмне болот деп ойлойсуңар? Анда текст улайлы. Ал энеси жасап берген 9 боорсокту жеңине салып, кандын чачын алып жатканда, анда-санда чачын тосуп отурган этегине боорсоктон бирден түшүрүп коюп турат. Жарыктык, менин насибим үчүн бул боорсок кайдан түшүп жатат, деп Ошпур түшкөн боорсокту улам алып жейт. Адыргы унчукпайт, бирок Адыргынын жеңинен 8 боорсок түшүп, бирөө такыр түшпөйт. Кандын каарынан чочулап, жеңинен түшпөгөн боорсокту Адыргы карай албайт. Ошентип Адыргы кандын сакалын тазалап, мурутун серпип, чачын алып бүтөт. Эки кулагын төбөсүнө байлап, тебетейин кийгизет. Эми жигит ишиң бүттү, өлүмгө мойнуңуз сун, деп Ошпур кылычын суурат. Жок канаба, сиз мени өлтүрө албайсыз. Эмне үчүн? Сиз мени менен эмчектеш болуп калдыңыз. Кандайча болуп? Жана чачыңызды алдырып жатканда жеген боорсокторуңуз менин энемдин ак сүтүнө жуурулган боорсок болчу. Адашкан жаным, аны билбей калбадымбы? Аттиң арман-ай, кайыр болбостур. Бирок шартым мындай, менин кулагым жөнүндө башка бирөөлөргө гана эмес, атаң менен энеңе да айтпа. Мындан ары мен чакыртканда келип чачымы алып берип жүр. Мен жөнүндө кокус башка бирөөлөргө айта турган болсоң,
Анда сени жана атаң менен энеңди гана эмес, бүтүн элди жана өзүмдү да аябайм. Эч кимге сыр ачпас үчүн адыргы убадасын берип короого чыгат. Ошол убакта баягы жеңинен түшпөй койгон 9-боорсок түшүп кетет. Адыргы энесинин айтканын эсине түшүрүп боорсокту алды. Канга кайра алып барып жегизүүдөн чочулап өзү жеп жиберди. Дал ошол замат адыргынын ичи көп, жаны чыга жаздады. Жан талашып кандын капкакталуу кудугуна жүгүрдү. Анын ичи ошончолук көп, жан талашкандыктан эшек кулак, эшек кан, чочко кулак, чочко кан деп эчен иреп кайталап айтканын да байкабай калды. Ал капкакталуу кудуктан суу ичип эс алгандан кийин үйүнө кетти. Ошбуркан эртең менен туруп эки жакты караса, капкакталуу кудугунун жанына эл чогулуп жатат. Акырын басып барса, кудуктун жанындагы гүлдөр, түркүн өсүмдүктөрдүн бардыгы эшек кулак, эшек кан, чочко кулак, чочко кан деп үн алыша сүйлөшөт. Карап турган эл кат-кырып күлүшөт. Иттин баласы адыргы, мен жөнүндө адам менен айбанга гана эмес, жер жүзүндөгү өсүмдүктөргө да жайган тура, деп ойлоду да кара мүртөс Каардукан арданганына чыдабай каарданып, капкакталуу кудуктун суусун ачып жиберет. Суу асманга атылып, шаарды баса баштайт. Балдар, эми суу каптап кетсе эмне болушу мүмкүн эми? Анда дагы текст улайлы. Абыгай Желмаянын минип адыргыны учкаштырып, Маасымкан Шүдүңгүтүн минип Күнгөй тоосуна чыга качат. Чар дарыясынын эки жанындагы мелтиреген сары талааны жана шаары менен элди суу басат. Ойдо жок алаамат болуп далай жандар өлөт. Мелтиреген сары талаа төмөн карай чөгөт. Сары талааны жарып аккан чардын суусу чүйгө карап акпай калат. Сары талаанын ордуна көгөргөн ысык көл жаралыптыр. Качып кутулган Абыгай менен Маасымкандын тукумунан ушул кыргыз эли жаралыптыр, дешет. Көрдүңөрбү балдар? Биздин ысык көлүбүз аябай эле тарыхка бай. Жанада мелтиреген суулары адамды өзүнө тартып турат экен, Эми балдар, окуганыбызды түшүнгөндөн соң дайыма эле биз суроолорго жооп беребиз, 8 суроо берилиптир. Ушул суроолор боюнча өзүңөрдүн жообуңарды, оюңарды жазгыла. Текстте берилген Ошбурхан жана Адыргыны төмөндөгү таблицага мүнөздөп жазгыла. Тапшырмалар ушул. Сабакка активдүү катышабыз, балдар. Саламатта калгыла.